Чет элдиктер көбөйүп Кыргызстанда аябай конкуренция берип атыптыр. Мен таанышым менен жолугуп калдым. Ал монолитчик жана бетон куйган фирманы жетектейт. Эми ошол бала айтып атат, азыркы учурда Кытайдан келген монолитчиктерге караганда аларга конкуренция бериш өтө кыйын болуп калды дейт. Өзүңөр билесиңер, Кыргызстанда азыр стройка аябай катуу жүрүп атат. Бирок чет мамлекеттен келген монолитчиктер да бар экен. Эми ошолорду көп строительный фирмалар алып атат, алар арзан кылат экен, анан убагында кылат дегенде эме кылып атышат. Анысын билбейм, бирок чындап карап көрсөң, бир-эки тармакта уже конкуренция катуу күчөп кетип, местныйлар иш алып бара албай калыптыр. Мисалга, кирпич заводдордун көпчүлүгү эле азыр чет жарандар башкарат. Эми монолитчиктер дагы чет мамлекеттен болуп баштаптыр. Мындан ары башка тармактарга кирсе кандай болот? Мен оюм боюнча билимдүү адамдардын негизи эле биякта чоң фирмалардын эмеси көбөйсө, бизде аябай чоң коркунуч жаралчудай, себеби дегенде өзүбүздүн ичибиздеги ишканалар көпчүлүгү жабылып калышы мүмкүн. Себеби дегенде мен өзүм машина менен деле иш алып баратам. Азыр Кытайдан унаа ташыгандардан конкуренция бере турган бир эле өзүмдүн жалгыз фирмам калды. Мындай Аюгран жакка барсаңыздар деле бүт эле Кытай, бирок кыргыздар жок. Ал жакта жакында мен да ачылганы турам. Мындайча айтканда бир эле жалгыз менин фирмам бар экен. Өзүм байкашым боюнча. Андан билбейм, может арасында кыргыздар деле бардыр. Бирок көбүнчө Кытайлар машинаны алып келип берет, алар алып башка бирлерге сатат. Ошентип иш алып баратышат. Эми конкуренция аябай бүт тармактарда аябай кыйын. Эми ушул эле тармактар, ушундай эле адамдар, бирок кафе, ресторан же бир ишкана, гостиница ушундай жактарда иштетсе, биздин жергиликтүү адамдарыбыз ошого туруштук бере алабы конкуренцияга деген суроо пайда болду. Кандай дейсиздер? Комментарий жазып кетпейсиздерби? Лайктан басып.